Депутат фракциядан чыгарылса, мандаты алынабы? Депутат Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чегара келишимин сындагандан кийин Ыйман Нуру фракциясы чукул жыйын өткөрүп, ошол эле күнү фракциядан чыгарган. Фракциядан чыгарылган депутаттын кийинки ишмердүүлүгү эмне болот? Мыйзамда кандай жазылган? Медиа хаб тактады, видеону аягына чейин көрүңүз. Бүгүн 10 мүнөттүк фракциянын убактысын биздин фракциянын мүчөсү Айжигитов Султанбай Абдрашитович сурангандан биз бердик эле. Бирок биздин фракция менен макулдашпай туруп, азыркы учурда өтө ушундай чувствительный болуп аткан, мамлекетке керектүү маселени өзүнүн жеке оюн айтып, ушундай баягы элибизге дүрбөлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Мына түшкү тыныгуда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп туруп, Айжигитов Султанбай Абдрашитович менен сүйлөшөбүз. Өзүнүн сөздөрү боюнча основанияларын карап көрүп туруп, өзүбүздүн чечимибизди кабыл алабыз. Ошону айтып коеюн дегенмин, фракциянын позициясын. Ыйман Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова, депутаттар Эрнис Айдаралиев, Венера Райымбачаева Айжигитовду фракциядан чыгарууну колдогон. Ал эми Замирбек Мамасадыков калыс чечимин билдирсе, Айжигитов өзү каршы добуш берген. Ошентип 3 депутаттын чечими менен Айжигитов фракциядан чыгарылган. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамдын 3-чү беренесинде депутаттын ыйгарым укуктары кайсыл учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулары жазылган. Анын ичинде депутат тарабынан депутаттык ыйгарым укуктарды тапшыруу же фракциядан чыгуу жөнүндө жазуу түрүндөгү арыз берилгенде деген бөлүгү бар. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева эми Айжигитов фракциядан чыгарылгандан кийин мандатынан ажырап калышы мүмкүндүгүн жазды. Эксперттин айтымында, фракция өзү демилгелеген учурда депутат мандатынан ажырайт. Эгер фракция бул процессти баштабаса же создуктурса, анда депутат ишин уланта берет. Ошондой эле Айжигитов мандатын коргоо үчүн сотко кайрыла аларын билдирди. Айжигитовдун мандаты боюнча Медиа хаб Борбордук шайлоо комиссиясына дагы суроолорду берди. Анда бизге Султанбай Айжигитов эркин депутат катары ишмердүүлүгүн уланта берерин айтышты. Сурактын алганга негиз жок дейт. Себеби, если депутат өзү фракциядан чыктым деп арыз жазса, анда эме алынмак экен да, мисалы депутаттык эмеси деле полномочиясы бүтмөк экен. Азыр муну деген фракция чыгарды да, депутат өзү эмесчи. Ошол себептен эме алынбайт экен да бул учурда. 67 жаштагы Султанбай Айжигитов Ыйман Нуру партиясында Нуржигит Кадырбековдон кийин эле эң көп добуш алып келген депутат. Ага 10.890 кыргызстандык добушун берген. Айжигитов жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында фракциядан чыгарылган биринчи депутат эмес. Буга чейин депутат Айгүл Айдарова дагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынан чыгарылган. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев мындай чечим Айдарова жыйындарга катышпаганы үчүн жана анын пикири фракциянын жалпы саясатына туура келбегендиктен кабыл алынганын айткан. Айдарова мындай күнөө негизсиз деп, башкалар айтпаганды мен айтып койгонум үчүн жакпай жатам деген. 7 жыл мурда депутат Жанар Акаевди дагы КСДП фракциясы катарынан чыгарган. Аталган фракциянын ошол учурдагы лидери Иса Өмүркулов Жанар Акаевдин көз карашы фракцияныкына туура келбей калды деген. Ал эми Акаев өзү карандай калп менен кошоматчылык өкүм сүргөн жерде чындыкты айткан киши экстремист катары бааланып калды деген. Ошол учурда башкы прокуратура президенттин жана КСДП фракциясынын кадыр баркын коргойм деп бир нече медианы сотко берген. Буга КСДП фракциясынан депутат болуп барган Жанар Акаев журналисттер асмандан алып жазбаарын, маалымат булагы бул саясатчылар өздөрү экенин айтып, эгер журналисттерди жоопко тартуу керек болсо, анда саясатчылар дагы кошо жооп бериши керектигин айткан. Фракциядан чыгарылганы менен Акаев эркин депутат катары ишмердүүлүгүн уланта берген. Демек, фракция депутатты катарынан чыгарса деле, депутат мандатынан ажырабайт, ал эркин депутат катары ишмердүүлүгүн уланта берет экен. Сиз Медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Аман туруңуз.